күн да батып, көөгүм кирип, аба салкындап калгандан улам чыйрыкканымдан үйгө кирдим. Үй ичи күңүрт, муздак, жарыкты жандырганым менен деле көңүлүмдөгү караңгылык жаркырабады. Акыркы кезде көп ойго батам. Чоң тамда эртеден кечке жалгыз күн кечирип таңды аттырам. 80ге таяп калган кезде кең дүйнөдө кичинекей айылдын бурчунда чоң тамда жалгыз калып калам деп эч бир оюма келбептир. Жалгыз калбаганымда бул ойлорго чөмүлүп убары тартпас элем. Оюмду бөлүшөөрүм да жок. Жок дегенде абышкам аман болгондо эмне? Мындан 3 жыл мурун абышкамдын көзү өтүп, мени тунжураган туңгуюкта, жалгыздыкта жалдыратып таштап кетпедиби? Өткөндөрдү өкүнүч менен эстеп, өзгөртүүгө эч айла жок экени андан бетер өкүнүчкө салат. Аттиң-ай, катуу үшкүргөндөн башка айлам барбы? Мен анда 13-төн 14-кө караган кезим. Мен 3кө чыкканда апам ооруп каза болуп калганынан өгөй эненин колунда өстүм. Өзүмдөн кийин 5 бир туугандуу болуп, алар удаа төрөлгөндүктөн үй оокат менин мойнумда болгондуктан абдан чыйрак болуп өстүм. Көргөндөр тыңдыгыма кызыгып, куда түшкөндөр көп болду. Ал кезде жокчулуктун айынан кыздарды бир кап унга деле берип жиберишчү экен. Бизден 3 айылары апамдын эжеси турчу. Кез-кезде мага көйнөк, кийим-кече кылып келип учурашып кетер эле. Кеч күздүн бир күндөрүндө эле тайэжем куда түшкөндөрдүн үстүнөн чыгып калат. Өзүм бала болгондуктан оюмда деле эч нерсе жок. Чай камдап, тайэжемдин келгенине сүйүнүп, мага эмне алып келди экен деп кудуңдап жыргап жаттым. Тайэжем болсо атама: "Сиңдимден калган керезим. Элдин көзүнө көрүнүп илинип калган тура. Бөлөк бөтөнгө бергенче мага бер. Бир кабынды башкадан алганча менден ал. Үстүнө бир улак кошуп берейин. Кандай дейсиң?" Эжеке, сизге кантип жок дейли. Бөтөн жерге бөлөө кылып бергенче сизге бергенибиз жакшы эмеспи? Анын үстүнөн чоочун жерде байкуш кызым кантты экен дебей санам да тынч болот да. Албетте же, бул жагына сарсына болбоңуз. Ошентип бир жума өтүп-өтпөй, тайэжем мага талкан көөлөп, калама бышырып, бир жилик эт алып, боз кеземеге өз колу менен сайган саймалуу көйнөктү кийгизип, мени атка өңөрүп алып кетти. Ошол кезде балалыгым менен мени келин кылып алып кеткенин түшүнбөппүн деле. Суук түшүп калгандыктан тайэжем мени койнуна жылуу ороп жатып алчу. Тайэжем 4-тү төрөп, балдары токтобой, күйөөсү согушка кеткенде 8 айлык боюнда кайнене кайнатасы менен калып, көз жарып, атын Токтобек коюптур. Жолдошум келип калар деген үмүт менен жол карап, үмүтүн үзбөй күтүп жүрдү. Эски тамда кайнатасы, кайненеси, жалгыз уулу Токтобек жана мен болуп жашап калдык. Келин болуп келгенимди деле билбей, кызында эле жашап, кайненемдин койнунда жатып, кайненем эмне кылса бардыгына жардамдашып жүрдүм. Тайэжем абдан тың аял эле. Сен жерге жаңы гана көк чыкканда төрөлгөнсүң. Анда Токтобегим 3 жашка чыгып калган эле деп, экөөбүзгө чуркап жүрүп төрөлгөндүгүбүз тууралуу күбөлүк жасатты. Айылга мугалим келди дегенди угуп, Токтобек экөөңөрдүн сабатсыздыгыңар жоюлсун деп бизди окутту. 3 кыш өтүп, мен 16-га толуп, Токтобек 19-га чыкканда, экөөбүздүн никебизди чоң кайнатам кыйып баш коштурду. Көрсө, ал кезде экөөбүз тең эле бала экенбиз. 1 жылдан кийин уулдуу болдук. Эмизгеним эле болбосо кайненем бакты. Артынан удаа ортолору 1-1,5 жаштан болуп 9 балалуу болдук. 6 уул, 3 кызыбыз бар. Балдарыбыз бизди байке, жеңе деп бир үйдө жашасак дагы бизден алыс, обочо болуп, кайненемди апа деп анын тарбиясында өсүштү. Кенже уулумду төрөгөндө кайненемдин ден соолугу начарлап, баламды өзүм багып, эркелетип, эркерээк чоңойтуп, ушул күнгө чейин анын азабын тартып келем. Балдарыбыз үй бүлө күтүп, үйлүү жайлуу болуп, орун очок алып, бала чакалуу болушту. Илгерки эски тамдын маңдайына абышкам заңгыратып 9 бөлмөлүү айылдагылардан биринчилерден болуп чоң там салган. Корообуз малга толуп, бейпил жашоодо жашап, кайненем 82-ге чыгып, бул жашоодо баарына ыраазымын.
Жокчулукта жалгыз уулум менен калып, эми минтип неберелерим бүтүндөй бир айыл болуп, барчылыкта бапырап, бейпил күндө кубанып алдыңарга кетсем эч арманым жок. Балдарымды канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай бактым. Эми жаратканым 6 саным аманында, бактырбай кактырбай, жаткан жеримден уйкумду буздурбай, тынч эле алып кетсин. Келиндердин көлөштөрүн баткакка малбай, ичеги карын артканда колдору үшүбөй, жыйын терими жыйналып, эгиндери кампага киргенде, малдардын эти толуп бышкан кезде кетейин деген тилеги дал өзүндөй болуп орундалып, о дүйнө кетти. Чындап эле арманы жок кеткен экен кайненем. Азыр мен кайненемдин жашына келип, анын жашоосун иргеп, талдап, өзүмдүн арманымды айта албай, иштен сызып, жан дүйнөм сыздап турган кези. Аттың ай, оор үшкүрүгүм бир саамга мени жеңилдетип, кайра бир түбү жок ойлорго алып кетет. Көрсө, бул кездерге чейин терең ойго батып жүргөнүмдө, ой адамды ушунчалык кыйын абалга салаарын билбептирмин. Бул ойлор эмнеден жаралды? Кайдан келди? Эмнеге келип мени мынчалык кыйнап жатышат? Карылыкпы? Же жалгыздыкпы? Же туңгуюкпу? Мурда үй тиричилик, көрөокат, иш менен алек болуп жүрүп, чарчагандан ойлонууга убакыт деле болгон эмес. Бир кезде саан уйдун көбүнөн жетишпей 4-5 өбүз сааган уйдун азыр бири да жок. Койлор төлдөгөндө суукка үшүп калбасын деп үйгө алып кирип баккан козулар да жок. Чурулдашып бири-биринен момпосуй талашкан балдарым чоңоюп, ар бири өзүнчө бала бакырасы менен өз үйүндө чурулдашпай жашап жатышат. Бул замандын өзгөргөнүбү? Заманго өтөт. Жашоо шарт өзгөрүп жатат. Мурда кат таанып, окуганыбызга эле сүйүнсөк, азыр интернет бардыгын өзгөртүп жатпайбы? Мен да абдан өзгөрдүм. Жаш кезде суйкайган сулуу кыз элем. Азыр карып, колдорумдун каруусу кетип, карагаттай көздөрүмдү чел басып, апапакай манжаларымды, мөлтүрөгөн тунук беттеримди бырыш басып, картайып, алдантайып, ойго алдырып, жеңилип отурган кезим. Ойлордун торуна кабылып, чыга албай айлам кетет. Өткөн өмүрүм кайра артка кайрылып келсе кана. Мага окшоп өкүнүчкө баткан жам барбы? Өкүнүчтөн улам ичинен сызып, үн чыгарбай ыйлаган же мен элеминби? Бул ойлорумдун аягы чекити болобу деги. Бул жашоодон өтүп кетсем, ойлорум кайда кетет? Же мени менен кошо кетеби? Тиги дүйнөнүн бейиштин да, тозоктун да бар экенине ишенем. Тозоктон абдан корком. Бейишке кирем деген үмүтүм да жок. Бирок оюм да бар. Уктап жатып, жаман түштөрдөн чоочуп ойгонуп, кайра түшүнбөгөн чеги жок ойго батып, ал ойлордон чоочуп, өзүмдү өзүм сооротууга шашам. Мен эч кимди өлтүрүп, уурдап, калп айткан жокмун. Демек мен жакшы эле адаммын. Мен өлсөм бейишке барам. Тозокко кимдер барат? Албетте, ал жака бара тургандардын баш сабында киши өлтүргөндөр турса керек. Азыр жаштар, менен эле келиндерим, кыздарым аборт кылып, тирүү жандарды тирүүлөй өлтүрүп жатышпайбы? Бирок мен алардын бирөөсүнүн да тозокко кеткенин каалабайм да. Кантем, абышкам ооруп төшөккө жатып калган кезден баштап жашоомдун нугу өзгөрүп, башымды айланткан ойлор пайда боло баштаган. Байкуш абышкамдын жаны азыр кайда болду экен? Сен мени көрүп, угуп турат болдуң бекен, абышка? Денең эмгиче чирип, топуракка айланса керек. Жаныңчы, жаның кайда? Бир убакта Кудай жок деп айттырып, ишендирип, эми Кудай деп, кайра Кудай кандай экенин билбесек да, бири-бирибизден угуп, Кудай буйурса деп жашап калбадыкпы? Кудай ким? Кудай инсанбы? Же
асмандагы булуттай же бизге белгисиз ыйык периштелердейби? Кандай болсо да Кудай менин балдарымды колдой көр. Абышкамдын жаны мени менен жолугар бекен. Эгерде жолуга турган болсом, эң биринчи эле мен андан кечирим сурайт элем. 59 жыл бирге турмуш куруп, өмүр сүрүп бирге жашап, бир жаздыкта чачыбыз агарганы менен өмүр бою абышкамды жемелеп, анын кылган ишине ыраазы болбой, жаны тынбай сыртта иштеп келсе, ысык чай, ысык тамак берип, денесин жылытканым менен жан дүйнөсүн жылытар жакшы сөз айтпаганмын. Ага кылган мамилем азыр мени кайгыртып, өкүндүрөт. Терең үшкүрүктөн бөлөк эч нерсени өзгөртө албайм. Абышкамдын көзү өткөн соң анын баркын билип жатпаймынбы? Бою жапалдаш, башы чоң, көзү көгүш, манжалары болсо кыска, төбөсүндө чачы жок киши болгондуктан өзүмө теңсинбей келгенмин. Менин болсо чачтарым капкара, калың, мойнум ак куунукундай болуп, басканымда элдин бардыгы суктанаар эле. Азыркыга чейин сыныңан кетелексиң деп айтып калышчу. Менин ошол сулуулугум текебердигимди көбөйтүп, акылымды тайыткан экен. Ал эми кайненемдин эмгеги үй бүлөбүздүн үй бүлө болуп уланышына, бекемделишине чоң себепкер болуптур. Аттиң-ай, мен ошол кайненем менен жашап, келиндик сапкыны деле көрбөдүм. Бирок андан үлгү албагандыгым-ай. Келиндеримди жемелеп, күн көрсөтпөй, алсыратып, жалдыратып, көз каранды кылганда ошону билсем кана. Улуу келиндерим бөлүнүп кутулса, кичүү келиниме таптакыр күн көргөзгөн эмесмин. Аны киши катары да көрбөй, мал сыяктуу айдап, итке кылгандай эле мамиле кылыпмын. Шордуум-ай, өзү мага окшоп, апасы жок, жетим болуп, жокчулукта чоңойгонун басмырлаганымчы. Төркүнү жок, кайда барат эле? 4 баласын таштап, ким басып кете алмак деп ойлоп турмун. Ал кетип калган учурда дагы мурдуна суу жеткенде кайра келет деп жүрдүм. Бирок жанына ушунчалык баткан экен, мурдуна суу келмек тургай, агып түшсө да келбеди. Абышкамдын 40 бергенден кийин 3 айлык эмчектеги баласын алып, артын карабай басып кеткен. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, абышкамды жоготуп, кан жутуп олтурсам, элге уят кылып басып кеткеничи. Балам ичип келген маалда билгизбей малды тейлеп койгон келин эми жок. Балдардын тамагын жасап, кирин жууган түйшүктөрү башыма үйүлүп түштү. Балам мурункусунан да көп ичип, үйгө түнөбөй кояй деген атасы да жок. Малдын көбүн сатып, жок кыла баштады. Келиниме келген ачуумду неберелеримден чыгарып, аларды кандай гана чүнчүтүп, үйдөн качып кеткендерин байкабай да калдым. Уулумдун болсо үй бүлөсү менен иши да жок. Өзүнөн улуу, ичкен, жесир аялдын үстүнө кирип жашап жүрдү. Неберелеримдин баары кетип, келинимдин эми келбесине көзүм жеткенде, экөөнү элдештирейин деп өзүм аны издеп бардым. Пенсиямды чогултуп, каймак, сары май, жарты койдун этин, 1 кап ун, картошка алып, шаарда жашап жаткан алардын батирине бардым. Анда да тууган урок, айыл апа, балдарым угуп билбесин деп, улуу күйөө балама гана айтып, жашыруун бардым. Анан көргөн көзүмө ишенбей, зээним кейди. Баягы 3 айлык неберем 3 жашка толуп, кичинекей, чүкөдөй, эти сөөгүнө жабышкан, буттары жылаңайлак, арык болуп жүрөт. Келиним болсо колунда дагы 7 айлык баланы эмизип отуруптур. Үйдүн ичинде саңырсыган сасык жыт, жепиреген эшиктин орду эски шейшеп менен гана тосулган. Тар, кир бөлмөдө келиним мени көрүп, чоочуп, элеңдеп көзүн ала качты. Мени келет деп албетте күтпөсө керек. Мен да мындай окуяны башыман кечирем деп үч уктасам түшүмө кирген эмес эле. Деги кызык, казыктай каткан текебердик талкаланып, келинимдин бутуна кандай болуп жыгылганымды билбейм.
Кечирим сурап, мендей куу башты кечире алсаң кечире көр кызым деп ыйлап жаттым. Бирок келинимдин көзүнөн мөлтүрөгөн жаштар тамганы менен ордунда каткан немедей солк этпеди. Бир топто эсиме келип, келиниме кучагымды жайганда, менин алдымда таптакыр бөлөк жыпар турду. Көздөрү ызага, таарынычка, жек көрүүгө толуп мени карап турду. Байкуш келинимди чарчайт, көңүлү чөгөт, ооруйт, таарынат деп ойлоп оптурмун дагы. Азыркы менин маңдайымда турган келиним жүрөгүмдүн аяоо сезимин ойготкону менен өз балдарымдын тагдырын өз колум менен шашпай гана талкалап, кыйратканымды ошол жерден гана жеттим. Кыйратканымды мына ошол жерден түшүндүм. Кечир мени, айланып кетейин, кечир. Мен кечиргени менен эмне өзгөрүлмөк эле. Мындан аркы балдарымдын, менин жашоом кандай болот? Сиздин уулуңузду да жек көрөм. Мен сенин кечиримиңе дагы татыксызмын. Ошентсе дагы кечир кызым, кечирчи мени. Жыпар үн катпады. Өзүмдү коерго орун таба албадым. Чөнтөгүмдө чогултуп сактап жүргөн пенсиямды алып чыгып, кайсы жерге койсом деп эски текче көзүмө илине түшүп, ошол жерге коюп жатып, муну керегиңе жаратып ал, дедим. Жыпар эч нерсе укпагандай баласын кучактаган бойдон ордунан да жылбады. Сырттан чачы үксүйүп өскөн, кийимдери кирдеп, чамбылала болуп 7 класста окуп калган улуу неберем кирип келип, мени көрүп жалтактай түштү. Же үйгө кирип, же чыгып кете албай босогодой эле туруп калды. Кире койсо дагы болоюн деп ага ыктай басып, бетинен өөп, жүрө кой, машинадагы азыктарды түшүрүп кал деп алып келгендеримди ага бүт тапшырдым. Ошентип бүдөмүк ойлор менен кайрадан айылга сапар тарттым. Жолду карай Жыпардын балдары менен азыркы жаман жашап жаткан абалын көз алдыма элестетип, көзүмдүн жашын тыя албай, улам жүз арчым менен аарчып келе жаттым. Өткөнгө өкүнгөн менен балдарымдын келечегине эми кантип жардам берем? Бул ойлор менин күндүз тынчымды, түнү уйкумду алып жатты. Арадан 2 ай өтүп, балдарым чогулуп келип, согум союп, казан асып, дасторконду жайнатып, атасын, апасын, кайненемди эскеришип, Куран окутушуп тарап кетишти. Үйдүн ичи бир аз шаңга бөлөнгөнү менен кайра эле тунжураган тынчтыкта кала бердим. Улуу күйөө баламдан согумдун этинен алма, айран сүт, момпо суйларды алып, Жыпарга неберелериме берип жибердим. Ар качан пенсиямды алган сайын жарымын Жыпарга берип жибергенди адатка айландырып жүрүп, дагы бир барып келгенге жол тарттым. Бул сапар Жыпар мени кечиргендей жүгүнүп тосуп алды. Келинимди эмес, кызымды көргөндөй болуп, мен дагы сүйүндүм. Атүгүл жанына түнөп, неберелериме болгон сагынычымды бир аз тараттым. Жыпардын колундагы эмизген баласы там-туң басып калыптыр. Бул кимдин баласы деген ой менде табышмак болуп эле жүрдү. 3-чү жолку гана келгенимде Жыпар ыйлап, үйдөн кеткенден кийинки кабылган жашоосун өкүнүч менен өзү айтып берди. Аны уккан сайын сай сөөгүм сыздап, үшкүрүгүмдү да терең тарта албай ичиме жутуп кыйналып жаттым. Апа, кетип калбай чыдаганымда, өзүм кыйналсам да балдарым жылуу кенен үйдө. Курсактары, көңүлдөрү ток, кийимдери бүтүн, баштары жумшак жаздыкта. Акша ишепке оронуп, уйкулары тынч болот эле да. Апа кебай, сиз да мени кечириңизчи. Экөөбүз бири-бирибизди кучактап көпкө чейин ыйладык. Ортобузда эне менен
кыздай болгон сырдуу мамиле жаралды. Өзүмдүн жанымдан жаралган кыздарымды да өмүрү кучактап жаныма жакын тартпаптырмын деле. Эгерде жыпарды кучагыма албаганымда бул сезимдердин бар экенин дагы сезип туймак эмес экенмин. Жараткандын кеңдигин кара, баарыбызды кучагына алып, ушул жашка чейин сезбей келген сезимдеримди эчак эле ал жаратканда. Мен байкабай жүргөн дагы кандай сырлар бар болду экен. Кеч болсо да мына ошолорду билгенге аракетимди жумшайын. Жыпарды, неберелеримди бул жерге бир саамга да калтырбай алып кетким келгени менен тамтуң басып жүргөн бейкүнөө наристе кимдики? Анын атасы кайда? Качан келет? Деген ой жашыруун түрдө ичимде чыга албай жатты. Сураганым ыңгайсыз болоор. Апа, мен адаштым, жаңылдым. Шаарга келгенимде барар жерим жок. Кайыр сураган эже менен чогуу кайыр сурап, ар кайсы жерде жашап жүрүп, анын иниси менен таанышып, никебизди кыйдырганбыз. Ага дагы алданып, мына дагы бир баланы кучактап минтип талаада калдым. Багыма жараша балдарым келип, араба сүрөп, желим бөтөлкө, кардон тери өткөзүп, ошону менен батирди төлөп, тиричилик кылып жашообуз өтүп жатат. Ал күйөөң кайда? Билбейм, билгим да келбейт. Бирөөгө зар, бирөөгө кор дегендей боюмда барда төрөлө элек баланы сатабыз деп эжеси экөө ала турган аялды ээрчитип келгенинен качып кеттим. Кичинекей кызымды да сатып жибербесин деп. Балдарды сатыш үчүн берген эмес. Үйгө жүрү. Үйгө балдар менен чогуу кетели. Мен сени жолдошу бар деп оозум барбай жаткан эле да. Апа, кантип бөлөк бөтөн адамдын баласы менен кантип кайтмак элем? Элдин бетин кантип карайм? Бул наристеде эмне күнөө? Кимдин эмне иши бар? Мен да, сен да эч кимге эч нерсе айтпайбыз. Баламдын оозун болсо өзүм тыям. Жок апа. Балаңыздын сырын менден да жакшы билесиз да. Ал мени кечирбейт. Мен да аны кечиргим келбейт. Жыпар, барасың кызым. Элден уялып, ушул жерде каңырсыган үйдө неберелерим тентип, көчөлөп жашаганча көзүмдүн тирүүсүндө баарыңарды үйгө алып кетем. Деп ой боюна койбой баарын алып жөнөдүм. Алып келгеним менен бүлүнгөн аякты бүтүн кылуу оңойго турбады. Балам келип Жыпарды кайра кубаламакчы болгондо анын мурункудай тепкичешине жол берген жокмун. Неберелерим 2 жыл мектепке да барбай, көчөнүн жашоосуна көнүшүп, жуунбай, тамакты катып жегенге көнө түшүшкөн экен. Ал адаттарынан айрып тарбия бериш кыйынга турду. Кээде жийиркенсем, кээде кылыктарына ачуум келип кетет. Ошентсе да оозумду басып, тилимди тыйып, көзүмдү жумуп койгонду адатка айландырдым. Балдар сүт ичип каймак жесин деп 2 уйду жайлоодон алдырып алдым. Уйлардын мөөрөгөнү да көңүлүмдү сүйүнтүп, балдарымдын жанымда экендиги чоң бакыт экенин сездим. Жыпарды мен батырганым менен улуу келин кыздарым келгенде батырышпай, аны кодулашып, басмырлашканын көрүп, кичинекей, коркок, алсыз келинимди коргой албай калганыма ичим ачыша түшүп жүрдү. Бир күнү күндүн ысыгынанбы, айтор билбейм, башым айланып тепкичте таяп, жыгылып калыптырмын. Жыпар кошуна келин менен бетиме муздак суу сепкенде араң эсиме келдим. Апа, сизге эмне болду? Жакшы элесизби? Жыпар, эмне болуп кетти? Апа, жакшы элесизби? Ооба балам, эмне болгонун да байкабай калдым. Башым бир аз тегеренип кетпедиби? Жакшы эле. Коркпо каралдым. Тепкичке отургузбай үйгө жөлөп таяп киргизели. Диванга жатыңыз. Давленияңыз көтөрүлүп кеттир да. Эмне, бир нерсеге капа болдуңузбу? Жыпар апанын давлениядан дарысы бар белесилерди. Ооба, азыр. Мынакей. Мына бул дарыны ичиңиз. Бир аздан кийин дагы өлчөйүн. Апа, эч нерсеге кабатырланып ойлонбоңуз, макулбу? Рахмат балам. Сенин да өмүрүңдү берсин. Чоң рахмат жардамыңа. Бул келиндин мынчалык жароо кережан экендигин мурда байкабаптырмын.
Айыл апа кошуна колоңдор менен биргеликте аны жемелеп жектеп айылга батырбай куудум эле. Анын айыбы эмнеде? Бөлөк тиңге берилип, жаштарды үгүттөп, менин келинимди да азгырган эле да. Айыл башчыларын чакырып, айылдан кетсин, кошуналардын ражасынан дагы чыксын деп чыр баштагандардын бири мен элем. Эми ментип анын колуна түшүп, мени ажалдан сактап калып отурат. Бөлөк кошуналар менен кирип чыгышпай да калганбыз. Баары мени жек көрүшөрүн өзүм деле билчүмүн. Маңдайымдагы кошунамдын күйөөсү көп ичип, балдарын кууп, аялын сабаганда мен ага оозуна алы келбеген алкаш деп айтсам, аялына өзүң күнөөлүүсүң, өлжүрөбөй күйөөңдү жакшы карабайсыңбы дечүмүн. Кийинки кошунамды болсо былжырабай кичине тыңыраак болбойсуңбу, качан болсо бытмырдай кайнап эле жатасың деп айтчумун. Деги бир дагы кошунамды жактырбай, өзүмдү баарынан бийик коёр элем. Мына ошентип кошуналарымды айыптагандарым айланып башыма келип отурат. Бир күнү ажал ушинтип байкатпай эле алып кетсечи, же төшөккө жатып калсам кимдин көзүн караймын? Жок, ажал, кое тур. Мен азыр кеткенге даяр эмесмин. Жыпар балдары менен кантет. Балдар баары кодулап, аны кууп чыгышпайбы? Буга чейин кетирген каталарымды бир аз болсо да оңдоп кетейин. Ичер суум түгөнгөндө баары бир кетем да. Бирок азырынча анын түгөнүшүн каалабайм. Бирок мен каалабаганым менен бир күнү сөзсүз бул дүйнөдөн кетем да. Кошуна келин болсо күнүгө таң эртең менен анан кечинде келип, кан басымымды өлчөп, көзөмөлдөп, дарыларын берип турду. Ал келин келген сайын өзүмдү күнөөлүү сезип, уялып жатканым менен ага абдан ыраазы болдум. Мени кектебей, жектебей, тескерисинче жакшы мамиле кылып, таш менен урганды аш менен ур дегенди ал жасап жатты. Акыры уятыма чыдабай, "Айгерим, айланып кетейин кызым. Мени кечирип койчу. Түшүнбөстүк менен көп жаңылыштык кетирдим." Ой апа, мен сизге таарынган деле жокмун. Кечирим суроонун деле кажети жок. Айыгып кетсеңиз ошол чоң олжо эмеспи? Рахмат кызым. Сен таарынбаганың менен мен бушайман болуп, эмнеге анттым экен деп өзүмдү өзүм жектеп жатпаймынбы? Апа, өзүңүздү жемелеп күнөөгө батпаңыз. Баарыбыз эле пендебиз да. Жаңылбаган жаак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Күнөөнү моюнга алып Кудайдын астында тоо кылган бул чоң бакыт. Кошуна келин жаш болсо дагы акылына, жүзүнөн жанып турган нуруна таң бердим. Жаш өткөн сайын акыл кирет дешчи эле, бул жаш болуп туруп бийик акылга кайдан жеткен? Айгерим жаркырап келе жатканда үйдүн ичи дагы жаркырай түшүп, Айгерим кеткенде караңгылагансып сезилип, ичимден кетпей дагы да отура турса экен деп тиленип кетем. Келиним Жыпардын да сүйлөгөн сөздөрү оңолуп, мүнөзү өзгөрүлүп баратканын баамдабай кое албадым. Сырдын баардыгы эмнеде болду экен? Ооруганымды угуп, коңушу айылдагы улуу кызым, күйөө балам менен мени көргөнү келишти. Апа, эгер туура көрсөңүз, сизди алып кетип өзүбүз деле карайлы. Кандай дейсиз? Жок кызым, кабатыр болбогула. Жакшы болуп калдым. Жыпар менен Айгерим өз убагында дарымды, тамагымды тууралап берип, жакшы карап жатышат. Апа, аныңыз коо жакшы экен. Бирок могул Айгерим деген эмени үйгө киргизбей эле койсоңор жакшы болот эле. Себеби анын дини бөлөктөшөт го. Койсоңчу, жалган ушакты сүйлөй бербей. Кой кызым, Айгерим болбосо азыр тиги дүйнөдө болот болчумун. Билип билбей эле адамды күнөөлөгөнүңөрдү койгулачы. Кызым дагы бир нерселерди айткысы келген менен мени карап унчукпай калды. Аңгыча кичүү уулум кызуу абалда кирип келди. Апа, келиниң жогот. Бул да бөлөк динге кирип, ошолордун чогулушуна барып баштаптыр. Эл эмне дейт? Эртең сиз өлсөңүз, каяка алып барып коебуз? Оозуңду бас. Жыпар 5 бала менен эч кайда кетпейт. Кетсең өзүң кет. Өлсөм жер табылат, уктуңбу? Көмүлбөй калбайм. Андан көрө, ар кимди аңдып жүргөндөн көрө, алдагы арагыңдан арылгын. Койгулачы силерди. Апа, ачууланбай өзүңүздү кармаңыз.
баары жакшы болот. Сизге азыр капаланганга да болбойт да. деп жыпар мени кучактады. Өз канымдан жаралган уулум болсо да эл эмне дейт деп элдин ушагынан коркуп менин ден соолугума кайдыгер мамиле жасагандай. Мени түшүнүп, аярлап, кастарлап караган эң жакыным келиним Жыпар болду. Бөлөк балдарым абалымды сурап, кем карч дары дармегимди алып бергени болбосо, Жыпарым кичинекей баладай кылып эле бапестеп карады мени. Ага ыраазы болуп, батамды берип жаттым. Оюмда көзүм өткөнчө Жыпар балдары менен үйгө ээлик кылып калса деген тилегим ишке ашса, тынч кетер элем дейм. Бул ойлорумду Жыпар менен Айгеримге бөлүшкөнүмдө: Апа, ойлоруңуз абдан жакшы. Бирок сиз тынч кеткениңиз менен биз тынч боло албайбыз да. Эмнеге? Документтерди силерге каттатып койсом, эч ким эч нерсе кыла албайт да. Кеп үйдө, документте эмес. Анан эмнеде каралдым? Апа, катуу тийсе кечириңиз. Бирок сиз бул дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, тиги дүйнөдө жаныңыз каякка барат? Чынында бул суроолор жүрөгүмө тынчтык бербей, кулагыма кайра-кайра угулуп ойго салды. Билбейм балам, тозок бейиш биздин тандоо эмес да. Эми Кудайдын буйруган чечими болоттур. Ушул жашка келгене тизе бүгүп, чекемди жерге тийгизип, намаз деле окубадым. 12 ай 1 жылда келе турган орозону деле кармаган жокмун деп өзүмдү Кудай алдында айыптуу сезгеним менен уурулук кылып, калп айтып, киши өлтүргөнүм жок деп актанып калам. Бирок чынын айтканда тозоктон корком. Кудай бейишинен орун берсе экен, ким эле тозокко түшкүсү келсин? Апа, билесизби, менин сизге жакшы кабарым бар. Ал кандай болгон жакшы кабар? Адамзаттын баары күнөөкөр. Бир да күнөөсү жок адам жок. Бир карын майды бир кумалак ширитет дегендей, көп жакшылык иштерди кылганыбыз менен бир эле күнөө баарын жууп тозокко алып барганга жетишет экен. Ооба десең. Адам өзүн өзүн куткара албайт. Керек болсо жакшы иштер менен да куткара албайт. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенгендин баары өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берген экен. Ишенем эле, кантип ишенбейин. Ийса деп чоң кайната, чоң кайненем, өзүмдүн кайненем дагы көп айтып ишенишер эле. Ыйсаны айкаш-чыгачка кадап өлтүргөндөрүн дагы билемин. Бирок эмнеге? Кайсы күнөөсү үчүн мынчалык кылып өлтүрүштү? Кыз Мариямдын боюна болуп төрөлгөнү, кийин акыр заман убагы келгенде ошол Ийса келип баардыгын соттору тууралуу Куранда деле жазылган деп айтышат. Ооба апа, Ыйса баардык адамдардын күнөөсү үчүн айкаш-чыгачка кадалып, өлүп, күнөөнүн баарын жерге калтырып, 3-чү күнү кайра терилген. Ал терилгени үчүн азыр бизде үмүт бар. Демек, силер барган дин бул Ийса диниби? Апа, ал дин эмес, ишеним. Адамдарды бир гана Ыйсага болгон ишеним куткарат. Мен дагы куткарыламбы? Ооба, сиз Ыйсага ишенет турбайсызбы? Демек сиз да куткарылгансыз. Демимди ичиме терең катып, катуу үшкүрүнүп алып, өзүмдү тоодой болгон күнөөлүү сезимден, күнөөнүн туңгуюгунан бошотулганымды сездим. Көзүмдөн жаштар куюлуп жатты. Кагылайын Кудай, чындап эле мен бейишиңе киремби? Бейишиңдин эшиги мага дагы ачыкпы? Деп үмүткө толгон кубанычтуу тилегим менен жаратканга кайрылдым. Убактысы болуп бошоп калганда Айгерим келип, ыйык китепти окуп, түшүндүрүп берип, бизге сыйынганды да үйрөтүп, чогуу сыйынып жүрдүк. Башында сыйыналы десе, шамдарды жандырып, өзүнчө бир шарттарды жасаса керек деп ойлогон элем. Көрсө, илгери кайненем суунун жээгине, тоонун этегине же үйдүн бир бөлмөсүнө кирип алып, Кудайга жалынгандай эле сыйынышат экен. Көрсө, кайненем баарыбыз үчүн Кудайга сыйынып жүргөн турбайбы? Тобо кылып, Машаякка ишенген адамдардын жүрөгүндө ыйык рух өзү жашайт экен. Адам жаман айтып, жалган сүйлөп, жүрөгүндөгү рухту өчүрүп албашы керек экен.
Аттиң-ай, жаман сүйлөп, ачууга алдырып, ыйык рухту өзүм өчүрүп салганымды карачы. Эми Кудайдын жардамы менен жүрөгүмдөгү урух кайрадан жанданып, жашоомдогу бүдөмүк ойлордон, караңгы түндөй болуп баскан туңгуюктан арылып, өзүмдү жеңил сезе баштаганымда, кичүү уулум келип жаңжал салып: Апа, бул эмне кылганың? Элге журтка бизди уят кылдың го. Дагы деле ошонун менен алексиңби? Кайдагы бир динди тутуп, кайдагы бир китептерди эмнеге окуйсуң? Кой балам, Кудайдын сөзүнө акарат келтирип, күнөөгө батпа. Койчу апа, кайдагы Кудайдын сөзү деп адашпагылачы. Уулум, сен китепти өрттөгөнүң менен Кудайдын сөзү өрттөлбөйт. Ал тирүү сөздөр да. Тый атта, силер эмне кылышыңды да билбейсиң. Уулум болсо, мени ишендире албасына көзү жетип, ачууланган тейден үйдөн чыгып кетти. Олтурган жеримден Кудайга кайрылып, катуу ыйлап: "Айланайын Кудай, кечир мени. Жалганда жашап, жалгандарга ишенгендигим үчүн жашоодо кетирген бардык каталарымды кечирчи. Балдарымдын жашоосун татаалтантып салгандыгым үчүн мени кечире көр. Сенин чындыгыңды бурмалап, жалган жала жаап, ишенгендерди куугунтуктагандыгым үчүн дагы кечир, Кудайым, кечире көр." Катуу ыйлап жатканымда Кудайдын улуу күчү мени кучагына алганын сездим. Жүрөгүмдө: "Сени эбак эле кечиргенмин. Сен меникисиң. Эч нерседен коркпо" деген үн угулду. Ал жүрөгүмдүн түпкү тереңинде сакталып калды. Бул үндү укпай коюу мүмкүн эмес болчу. Кудайдын үнүн жүрөгүм сезбей койгон жок. Мемиреп тынч уйкуда уктап жатканымда дарбазанын такылдаган каттуу үнү мени ойготуп жиберди. Жыпар эшикти ачканда онтогон уулумду эки бала эки жагынан араңдан сорго жөлөп таяп алып киришти. "Караң күн-ай, деги эмне болуп кетти?" деп чоочудум. Балдардын бири машинасы менен авария болуп, Кудай чоң сактап калгандыгын айтты. Чынында өз балаңдын өлүм менен өмүрдүн ортосунда калганын көрүп туруу абдан эле кыйын экен. Машинасы таптакыр жараксыз болуп калыптыр. Баламдын өзүнүн аман калганы да Кудайдын чоң керемети эмеспи? Акыреги чыгып, жамбашы, эки кабыргасы сынып, ооруканада 1 айдан ашык жатып, үйгө чыгып келгени менен көптөө барып анан жакшы болду. Баламдын оорусунун баарысын көтөрүп, Жыпар чыдады. Үн катпастан багып, бутуна тургузду. Кандай кыйын күндөрдү өткөргөнүнө бир гана Кудай күбө. Таң эртеден туруп, Жыпар экөөбүз баламдын айыгуусу, Кудайдын кечиримине ээ болуусу үчүн суранып, сыйынып жаттык. Ар күнү Кудайдын сөзүн окуп, сыйынуубуз адатка айланып, өзүмдүн жашоом, ойлорум, балдарыма болгон мамилем өзгөрүлгөндүгүнө бир таң берип, Кудайдын улуу күчү ушунчалык бийик, ушунчалык таза, чындык экендигине, мага ишеним бергенине, ушул жалган туңгуюктан эркиндикке чыгаргандыгына ыраазы болдум. Мурдагы ойлогон оюм, сүйлөгөн сөзүм, кылган иштерим 3 бөлөк болсо, эми жашоом акырындык менен иретке келип, коркунучка салган ойлордон арылып, Кудайдын улуу тынчтыгына ээ болуп, оюм, сөзүм, иштерим айкаша баштады. Ачууланып, каарданбай, жүрөгүм кубанычка, тынчтыкка, сүйүүгө толду. Балдарыма жаман сүйлөбөй, жагымдуу, жылуу сөздөрдү сүйлөгөндү үйрөндүм. Көрсө, Кудай менен болгон жашоо мен ойлогондон дагы, мен билгенден дагы таптакыр башкача жашоо болот тура. Мурда балдарымдын жашоосуна санаа аркаганым, бул жөн эле убаракерчилик мен үчүн ашыкча жүк болгон экен. Мунун бардыгын толугу менен Кудайга тапшырууну чечтим. Кудай балдарыма кам көрүп, өзү тарбиялаарына ишенип, ага көзүм жетти. Апа, Жыпар, мени кечиргилечи. Ушунча көп залакам тийгиздин.
силерди чоң түйшүккө салдым. Алас келгенсип Кудайга каршы чыгып, китептерин өрттөгөнүмө да өкүнөм, апа. Кудай мени канткенде кечирет. Эмне кылып күнөөлөрүмдү жуйм? Азыркы тартып аткан азаптарым да жөн эле эмес го. Күнөөгө белчемен батып, туура эмес иштерди көп кылдым. Апа, өкүнүп атам мен. Бирок не кыларымды билбей атам. Oğlum ökünüp köpkö çeyin ыйлады. Аны менен кошо Жыпар экөөбүз да ыйладык. Экөөңөргө рахмат. Силер болбосоңор кандай күндү көрөр элем. Жыпар, мага чыдап жашаганыңа рахмат. Ооруп жатканда бакканыңда сенин баркыңды билдим. Апа, мен эми жакшы кул, жакшы күйөө, жакшы ата болгум келет. Болосуң oğlum, болосуң. Бизге күч берген İsa Машаяк аркылуу бардыгын кыла алабыз. Чын элеби? Ал мени кечиреби? Кантип, апа? Мен эмне ошондо кечирим алып каламбы? Балам, кечирим алуу бул чоң убаракерчилик, оор иш эмес. Кечирим алуу үчүн маңдай териңди агызып, күч жумшап, кыйналуунун кереги деле жок. Кечиримди алыс жактан издебе. Болгону гана чын жүрөгүң менен ишенип, тобо кылып, кабыл алсаң, ошондо гана куткарыласың. Ошентип, сен куткарылсаң, сенин бардык үй бүлөң куткарылат деген Кудайдын тирүү сөзү аткарыла баштады. Oğlum айыгып жакшы болду деп Кудайга ыраазычылык билдирип, кой союп, дасторкон жайып, бардык балдар кыздарымды үйгө чакырып, айланып кетейиндерим, мына бүгүн баарыңар маңдайымда үйүмдү шаңга бөлөп, чогулуп олтурасыңар. Силерге айта турган сөздөрүмдү жакшылап кулак салып угуп, жүрөгүңөргө бекем түйүп, жашооңордо аткарып жашагыла. Буга чейин кетирген кемчиликтеримди, каталарымды мойнума алам. Кимиңерде мага карата таарыныч болсо, кечирип койгула мени. Текебердигимден, билбестиктен улам көп каталарды кетириптирмин. Эми караганымда Кудайдын чындык жолун таанып билип, куткарылууга ээ болуп олтурам. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун бериптир. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп бериптир. Түбөлүк өмүр бул бейиш экен. Ал эми бейиштин ачкычы болсо İsa Машаякта экен. 2000 жылдан көбүрөөк мурун İsa айкаш чыгашта ар бир адамдын күнөөсүнүн кунун ыйык каны менен төлөп койгон экен. Ким аны куткаруучум деп жүрөгү менен ишенип кабыл алса, ал ошол ишеними аркылуу куткарылат экен күнөөдөн. Балдарым, мен да ошол ишенимге ээ болдум. Бул дүйнөдөн качан кетеримди билбейм. Кеткенимде бейишке барам деп азыр толук ишенем. Силердин дагы ишенип калууңарды Кудайдан сурап тилейм. Ар дайым тынчтык, бакыт, кубаныч алып келе турган Кудайдын сөзү менен жашагыла. Эл айткан ушакка, жалган жалааларга ишенип алданбагыла. Бул бөлөк дин эмес. Бул ишеним. Ушул гана чындык жол. Сыйынуу бул биздин Кудай менен болгон мамилебиз. Кудай менен мамиле түзгөндү үйрөнгүлө силер дагы. Балдарыңарга дагы үйрөткүлө. Көзүм өтүп кетип, сөөгүмдү айылдын мүрзөсүнө койдурбай турган болсо, ызы чууга түшпөй эле шаардын мүрзөлөрүнүн бирине коюп койгула. Эл эмне дейт деп алагды болбогула. Кайда койсоңор дагы топурак бир эле. Чирип, топуракка айланып, сөөгүм гана калат. Эң башкысы жаным асманга, түбөлүккө Кудайдын алдына кетет. Элден коркуп, Кудайдын ырайымынан айрылып калгым келбейт. Ар бир адам Кудай алдында өзү үчүн өзү гана жооп берет. Дагы айтарым, бул үй кенже иниңерге, анын бала бакырасына калат. Жыпарды да эч качан кемсинтпегиле. Мени сыйласаңар, силерди Кудай сыйлайт. Жыпарды да сыйлагыла. Мүдүрүлбөгөн туяк, жаңылбаган жаак болбойт. Кечиримдүү болгула ар дайым. Мен кеткенден кийин булар үйдүн ээси болуп калышат. Көзүбүз өтсө дагы жыл сайын дасторкон жайып, атаңар экөөбүздү эскере жүргүлө.
чоң милдетимди аткарып, асманга карап, Теңир, эми мени качан алып кетсең да эч бир арманым жок. Сага абдан ыраазымын деп терең, бирок жеңилдеп үшкүрүп алдым.